Бизде ген консулдарда шоферлор барбы? Айдоочулар. Бар. Кайсыларда бар? Дубайдыкыда барбы, например? Бүгүнкү күндө Дубайда айдоочусу жок. Себеп бир аз мурун ал арыз жазып өзүнүн ордун бошоткон да. Канча штат бар Дубайдын ген консулунда? 5 киши. 5 киши. Эми водительдин штатын берип чечип койбойсуздарбы? Делегаттар барып калса, ген консул өзү чыгыш керекпи? Же бир иш чаралар болуп калса чечиш керек да мындай маселени. Министрге айтпайсызбы, мындай жүрөгүнө кенен кылып эле ошондой маселелерди чечип койсо. Бир эле Дубай эмес, башка ген консулдарда эле шоферлор жок болуп атат. Уят дем, водительди чече албаса, эмне деген министрлик? Урматтуу Рысбек Исламович, эске алабыз, сөзсүз бул маселени карайбыз. Бирок мен жогоруда айтып кеткендей, ушу айдоочу ошо арызын жазып кетип калган, ошону азыр биз караштырып, жакын арада чечкенге аракет кылабыз. Чечип бериңиздер да, уят дем, шофер жок болсо, ген консулдар өздөрү айдап жүрсө, машиналарды же бир машиналарды жалдап жүрсө, аларга биз поддержка беришибиз керек да, алар иштеп атпайбы баарычы? Туурабы? Ушу боюнча чечиңиздер маселени.